Саламатсыздарбы? Эфирде билим берүү жаңылыктары. Быйылкы жылы 22 000 окуучу лагерде эс алат. Андан сырткары мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин алдында 800дөн ашуун мектеп алдындагы лагерлер уюштурулуп жатат. Ушул жана башка билим берүү тармагындагы соңку кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Жылдыз Капарова. Токмок жеген балага жардам бербей койгон дарыгер иштен алынды. Бишкекте Улуу Алтай илимий билим берүү борборунун өкүлчүлүгү ачылды. Интернет тармагында эки бала мушташа кеткен кезде жабыркаган балага ошол жерде турган медицина кызматкери жардам бербей койду деген маалымат таркаган. Бул Чүй облусуна караштуу Васильевка айылында 9-июнь күнү катталган окуя. Чүй облусунун саламаттыкты сактоо координаторлугу кызматтык иликтөө жүргүзүлгөндүгүн билдирди. Жыйынтыгында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси кетирген кемчиликтери үчүн ээлеген кызмат ордунан бошотулган. Ал эми видеодогу бала тез жардам аркылуу Бишкек шаарынын балдар клиникалык тез жардам ооруканасына жеткирилип, тийиштүү жардам көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө балага керектүү диагностика жасалып, тийиштүү дарылануудан өтүүдө. Баланын акыбалы дарыгерлер тарабынан стабилдүү деп бааланууда. Кече 13-июнда билим берүү жана илим министри Канибек Иманалиев Кыргызстандын желегин эл аралык олимпиадаларда желбиретип жүргөн окуучулар жана алардын мугалимдери менен жолукту. 29-майдан 4-июнга чейин Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн өспүрүмдөр арасындагы математика боюнча эл аралык Аль-Хорезм олимпиадасында Якир атындагы номер 61 автордук физика математикалык мектеп лицейинин окуучусу Федор Карнишян алтын медаль, Газпром Кыргызстан мектебинин окуучусу Тимур Акинеев күмүш медаль, Бишкек шаарындагы номер 70 окуу тарбиялык комплекс мектеп гимназиясынын окуучусу Султан Мусаходжаев коло медаль алган. Ошондой эле 2-июнда Intellect Pro School билим берүү мекемесинин 2-классынын окуучусу Айдарбек Кубанычбеков Россиянын 1-каналынын Удивительные люди көрсөтүүсүндө менталдык арифметика боюнча татаал мисалдарды акылында эсептеп, көрүүчүлөрдү таң калтырган. Ушул эле көрсөтүүгө Intellect Pro School билим берүү мекемесинин 7-классынын окуучусу Байел Рахымбеков дагы катышкан. Жолугушууда министр Канибек Иманалиев окуучулардын эл аралык аренадагы жеңиштери менен куттуктап, балдардын ийгиликке жетишүүсүндө мугалимдердин эмгеги чоң экендигин баса белгиледи. Кыргыз улуттук университетинде Алтай мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурган түрк элдеринин орто кылымдардагы тарыхы боюнча эл аралык илимий конференция болуп өттү. Конференциянын алгачкы күнүндө Улуу Алтай илимий билим берүү борборунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн ачылышы болду. 3 күнгө созулган окумуштуулардын жыйынында орто кылымдарда Евразиядагы саясий, социалдык, экономикалык жана этномаданий жүрүмдөр аттуу илимий талкууну кесиптешим Калия Карбекова баяндайт. Кыргыз Республикасынын гимни менен башталган эл аралык илимий конференцияга Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркия мамлекеттеринен 60тан ашуун илимпоздор келишкен. Алыстан ат тартып келген конокторго адегенде улуттук аспаптарда кол ойноткон чакан музыкалык концерт тартууланды. Андан соң 4 секциянын алкагында Евразиядагы түрк мамлекеттеринин орто кылымдардагы жана жаңы доордогу тарыхын, этносаясий жүрүмдөрдүн көйгөйлөрүн жана Евразиядагы түрк элдеринин маданиятын, ошондой эле Евразиядагы түрк элдеринин тарыхындагы улуу жибек жолунун ролу талкууланды. Ал эми Улуу Алтай же Чоң Алтай илимий билим берүү борборунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн ачылышы тууралуу Алтай университетинин президенти профессор Сергей Валентинович Земляков буларга токтолду.
Делегация Алтайского государственного университета. Алтай мамлекеттик университетинен алдыңкы окумуштуулардын өкүлдөрү келишти. Бул иш-чарада Чоң Алтай борборунун өкүлчүлүгүн Кыргызстанда ачуу алдын ала пландалган эле. 2019-жылдары биз ушул уюмга киргенибизде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан илимпоздору чогултканбыз. Ошондо 5 өлкөнүн илимпоздору айтышкан. Келгиле, ушул темада баарыбыз бирге иштешели да, аны Чоң Алтай атайлы деп. Бул идеябызды кийин илимпоздор эле эмес, студенттер, окуучулар, сүрөтчүлөр, жазуучулар, чыгармачыл интеллигенция активдүү колдошту. Бизди эпос абдан кызыктырат. Кыргыздар менен Тоолуу Алтай үчүн эпос деген эмне? Манас, андагы сөздөр түрк калктары үчүн кандай жакын? Орто кылымдагы жана андан кийинки кылымдагы түрк летопистерин окуп, элдердин орто кылымда кандай билим алып, жана бүгүнкү күндө кандай жашап жаткандыгын билебиз. Буга чейинки 1000 жылдар мурда пайда болгон улуттук үрп-адаттарыбыздан кайсы тамыры калды? Мына ушуларды изилдөө маанилүү. Окумуштуулардын айтуусунда Чоң Алтайдын түрк дүйнөсү эл аралык долбоорунун алкагында мындай кеңири конференция биринчи жолу өттү. Аталган долбоордун негизги милдети Евразия жана түрк-моңгол дүйнөсүнүн элдеринин орто кылымдардагы өнүгүүсүн учурдун көз карашы менен талкуулоо жана талдоо. Ошондой эле Евразия мейкиндигиндеги мамлекеттердин ортосундагы интеграциянын таасирин кароо. Ар бир улут, ушу кыргызбы, казакпы, өзбекпи, монголбу, башкасыбы, бүгүнкү өзүнүн улуттук сезимин изилдегенде, бүгүнкү өзүнүн ким экендигин, кимдигин жана иденттүүлүгүн изилдегенде сөзсүз көп эмес мына ушул орто кылымга барып такалат. Сабак алчу көп окуялар бар. Биз ошолорду изилдеп чыгышыбыз керек. Тарыхчылар биринчиден биз кыргыздар, славяндар, түрктөр орто кылымдагы окуялардын туундусубуз. Экинчиден Чоң Алтай долбоорунун алкагында диалог аянтчасы түзүлүп жатат. Буга өзгөчө жаңы муун ошол аянтчада бири-бири менен баарлашып, өткөндөгүнү изилдеп, ошол эле учурда келечек үчүн сабак алышы керек дешет. Ачык эле айтып коелу, кайсы бир деңгээлде бир радикалдашуу белгилери деп коелучу, байкалып атпайбы? Мына ошол шартта, ошол ыңгайда биздин Алтай тамырыбызды аңдоо, Алтай тарыхыбызды билүү чоң мааниге ээ жана зарыл деп эсептейм. Бул үчүн 2021-жылдан тартып жогоруда аталган өлкөлөрдүн окумуштуулары биргелешкен экспедицияларды жүргүзө башташкан. Экспедиция адегенде Кыргызстанда, андан кийин Алтай чөлкөмү боюнча уланган. И вот в этом году уже пойдет. Быйылкы жылы дагы 4 археологиялык экспедиция болот. Ага археологдор, тарыхчылар, этнографтар, географтар катышат. Биргелешкен кызыктуу мындай комплекстүү иш-чаралар биздин илимпоздор үчүн абдан пайдалуу илимий ачылыштарды бермекчи. Илимпоздордун эл аралык симпозиумунда көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Анын ичинде кыргыздардын Орусия жергесинде улуу кыргыз каганатын курганы, ошол кездеги көптөгөн саясий окуялар болгону, кыргыз калкынын пайда болгон себеби, Алтай айтылып жүргөнү кеңири кеп болуп, 6-кылымда пайда болгон түрк каганаты тууралуу да талкуулар жүрдү. Осы Алтай өлкөсү азыр көптөгөн элдерге бөлүнүп кеткен. Онун ичинде бир жагы Ресейде, бир жагы Казакстанда, бир жагы Кытайда, бир жагы Монголияда дегенмен бәрімізді біріктіретін осы үлкен чоң Алтай. Чоң Алтай долбоору ар бир элдин иденттүүлүгүн далилдеген конференцияга катышкан мамлекеттердин жоонту окумуштууларынын илимий изилдөөлөрүнүн натыйжасында койгон максаттарына жетеринен күмөн жок. Калия Карыбекова, Нурсултан Осмоналиев, билим жаңылыктарына. 2023-жылы Ош облусунун аймагында балдардын жайкы эс алуусу үчүн Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын Ош облустук башкармалыгы тарабынан Чарбак, Актерек, Жеткинчек, Чыңгараев жана Көңдүк балдар лагеринде 3000 баланы эс алдыруу күтүлүүдө. Ал эми облустун аймагында 206 мектептин алдындагы эс алуу лагерлерин ачуу пландаштырылган. Анын ичинде 116 мектеп окуу керемети долбоору тарабынан, 30 мектеп Мерсика уюму тарабынан, 60 мектеп ар кандай фонддордун, демөөрчүлөрдүн эсебинен каржыланууда. Учурда өлкө боюнча 800дөн ашуун мектеп алдындагы лагерлер иштеп жатат. Анда жалпы 22 миңден ашык бала эс алууда. Алардын 34-ü ысык тамак менен камсыз болгон. Лагер 6-июлга чейин ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бишкек шаарындагы лагерлер тууралуу кийинки сюжетте. Пайдалуу жана кызыктуу өткөрүүгө багытталган мектеп алдындагы лагерь номер 66 ден соолуктун жана өнүгүүнүн мектеби гимназия окуу тарбия комплексине да уюштурулган. Радуга деген аталыш менен түзүлгөн бул лагерде балдар бийлеп жана өздөрү кызыккан ийримдерге катышат. Ошондой эле тамак менен да камсыздалган. Сүрөт тартканды, рукоделияга барабыз.
Барлық нәрселерді үйреніп, тартышты үйреніп, о билерді үйреніп. Мен лагерге 5-ші үйінден барам. Яқта ең сонун кружоктор болады. Мында балдар өздөрү кызыккан ийримдер менен алектенишет. Ошондой эле маданий саякаттар, спорттук оюндар уюштурулган. Максат балдардын жайкы эс алуусун көңүлдүү, пайдалуу өтүүсүнө көмөктөшүү. Бұл мектепте оқушылардың саны көп, ошоға байланыштуу бизде жылда лагерь болот. Эми быйылкы өзгөрүүлөр болсо, былтыркыга караганда кружокторду көбөйттүк да. Анткени балдар бир жерде отура берсе, тажап кетип, анан аягына чейин келбей эметип коет экен. Анан мынандай бий кружогун, ыр кружогун келип, жанагы сабак катары өткөзсөк, балдарга кызыктуу болот экен. Ошонусу менен өзгөрүү болду. Мындан сырткары Бишкек шаарында жалпы 39 мектеп алдындагы лагерь иштеп жатат. Андан 34 мектепте тамактануу базасы уюштурулган. Бул лагерлерде жалпы 4000ден ашуун бала эс алууда. Ал эми республика боюнча дал ушул эле программадагы 800дөн ашуун лагерь ишке кирген. Мектеп алдындагы жайкы лагерлер уюштурулду. Бул жайкы лагерлерде жалпы алганда 22.000ден ашык балдар азыркы кезде эс алышууда. Андан тышкары окуу керемет долбоорунун алкагында да 500дөн ашык мектептерде окуу жана эсеп лагерлери уюштурулду. Бул окуу жана эсеп лагерлери 2 саатта саат 9да келсе 12ге чейин балдар менен кызыктуу оюндарды өткөзүшөт. Албетте окуу жана эсеп боюнча да машыгуулар болот. 5-июндан 6 июльга чейин иштейт бул лагерлер негизинен. Анан жанагы окуу керемет долбоору боюнча ачылган лагерлер болсо, ал 10 күндүк лагерлер болуп саналат да. Атайын программасы бар, аябай жакшы лагерлер бар. Балдар үчүн пайдалуу да. Балдардын окуусуна, окуп түшүнүүсүнө, ошондой эле эсептөөсү боюнча да жакшы. Белгилей кетсек, лагерь 5-июндан баштап иштей баштаган. Ар биринде медициналык кызматкерлер, жашы жет электер менен иштөө инспекторлору нөөмөт менен балдардын коопсуздугуна кам көрөт. Ал эми балдарга балдардын чыгармачылык борборлору 70ден ашуун ийримден ишин даярдашкан. Айсулуу Гайбулла кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Бишкек. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушул жана башка жаңылыктарды бизде YouTube, Facebook, Instagram, TikTok баракчаларынан ЛТР Билим деп издеп таап, пикир калтырууну жана кайра көрүүнү улантсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.